Коомдук телерадио корпорациясына 23 жашында келип, ошондон бери үзүрлүү эмгектенип келген Нурзат Ниязова эми биздин арабызда жок. Акыркы убакта КТРКнын сайтын жетектеп, өсүштөрдү карай өрүлөп жаткан учурунда дүйнөдөн кайтып, отурган орду мынтип бош калды. Атаганат дагы жашай турганда бардык максаттарына жетип, дагы далай иштерди жасамак. Иштин көзүн билген кесипкөйлүгүн, адамдарга жасаган сыпайы мамилесин, бийик адамгерчилигин кесиптештери терең баалашчу. Ал иштермандыктын, эмгекчилдиктин үлгүсү эле дешет. Ушундай айкөл адам эле. Эгер көңүлү кыйбас бирөө колуңда алтыныңды чечип бер десе, ошону чечип берип койчу ал адам. Бизге ал бир эле жетекчи же кесиптеш катары эмес, ал бизге бир тууганыбыз болуп калган. Кандай майрам болбосун, кандай бирөөнүн туулган күнү болобу, колуна белек бичкегин көтөрүп алып, ушу бизди кубандырам. Ушулардын көңүлүн алайын деп ушинтип турчу да. Ал ар бир адам менен иштешкенди билчү, ар бир адамга өзүнчө көңүл бурчу, үйрөтө турган жерден үйрөтчү, өзүнүн орду менен сындачу. Бизди көбүбүздү ушул кезге чейин тарбиялап, кайсы бир деңгээлде өстүрдү. 4 жылдын ичинде Нурзат эжекебиздин бир дагы мындай терс сапатын, мүнөзүн көргөн жокмун да. Жумушта кемчилик кетиргенден биз Нурзат эжекебизден уялчу эмеспиз. Коркчу эмеспиз, уялчубуз да. Анткени ал кишини өзгөчө сыйлачубуз. 2015 жылдан бери КТРКнын расмий сайтын жетектеп, кызматкерлер менен журналисттердин көрсөтүүлөрүн, долбоорлорун интернет айдыңына жайылтып, КТРдин көрүүчүлөрүн көбөйтүп, көрүмдүүлүгүн арттырган. Анын арымдуу аракетчилдигин, күжүрмөндүгүн жана жоопкерчиликтүүлүгүн жетекчилер да баалачу. Ушу Нурзаттын жөнөкөйлүгү, кесипкөйлүгү, ушул мыкты адис катары, мыкты ушул интернет булактарда ушу жетектеп делип берген жетекчи катары баалайбыз. Ошо жаңы технологияларды өздөштүрүп, ыкмаларды өздөштүрүп, өз салымын абдан кошуп кетти. Ушул өсүш боюнча мына жыйынтыгы 100 миң деген кыска мөөнөттүн ичинде каттоочулар, көрүүчүлөр ошолорго биз ээ болдук. Мына бүгүнкү күнгө чейин жаңы долбоорлордо сунуш болсо, ошол интернет биздин соц тармакта айрыкча биздин YouTube каналдарыбызда ошо өсүшүнө ошо Нурзаттын салымы абдан чоң. Сайттын медиа тармак болуп, алдыңкы сапка чыгышынан Нурзат Ниязованын салымы зор. Анын натыйжалуу сунуштары, эмгектери эч унутулбайт. Дайыма ошо изденип, ошондон тайбай өзүнүн мындай бир көрөгөчү бир сапаттарда ушундай бар эле, ушу менен айырмаланып турат эле. Ошо Нурзаттын бизге азыркы учурга чейин ошо бүгүнкү күндө ошо өзүбүз ишенбей турабыз. Ажал улуу экен, тилекке каршы мына ошо бүгүн Нурзаттан айрылып отурабыз. Ошо менен бирге жакындарына, үй бүлөсүнө терең кайгы менен азасын ошо тең бөлүшөбүз. Адамдарга жакшылык ыроологондон рахат алган Нурзат Ниязова 3 бир туугандын ортончусу эле. Улуу эжеси жана өзүнүн кичүү иниси бар. Бир туугандарын, апасын жана эки баласын жанынан артык көрчү. Өзгөчө апасын абдан аячу. Апасы да кызынын жароокерлигин, күйүмдүүлүгүн айтат. Мен үчүн бүгүн аябай оор күн. Жер жарылып кетсе түшүп кетейин деген абалда турам. Эч убакта ата энеге баласын жоготкон учур алып келбесин. Мен алтындай болгон, чолпондой болгон кызымдан айрылып калдым. Мен кызым аз өмүрүндө көп аракеттерди жасап, көп ийгиликтерге жетишти. Нурзат менин эң жакшы көргөн жээндеримдин бири болчу. Биз аны Нури деп коет элек. Кичинекейинен эле мектептен жакшы билим алды, зээндүү, акылдуу кыз эле. Ак ниет эмгеги менен көрүнүп, элге журтка алынып, бир катар сыйлыктарды да алганын жакшы билебиз. Катуу оорудан улам 39 жашында көз жумган татыктуу кызматкерибиздин жаркын элеси жамааттын эсинде унутулбай түбөлүккө сакталат. Кыял Шаршеева, Улуу Абдиев, Ала Тоо 24.